Отунбаеванын өзү негизи баягы элеттиктерге таккан сыны аман болсун. Аман болсун. Бул аялдын пайдасына зыянынан башка пайдасы жок да. Биздин коомго. Бул кайсы мамлекеттерде кандай жумуштарды аткарып келгенин билебиз. Эмне максатта жүргөнүн да билебиз. Ошондуктан мен айткам жана 10-жылы келип алганда. Бир эмес эки жолу министр кылган Акаевка жакшылык кылбаган башкага жакшылык кылабы. Жоголуп кеткен жерден таап келип, жоктон тапкандай кылып, Бакиев мунун кайрадан тышкы иштер министри кылды. Бакиевке жакшылыгын көрсөттүбү? Бул кишинин жүргөн жеринде ошондой ызычуу тополоң. Болгондо дагы биздин улуттук каада салтыбызга, улуттук кадыр баркыбызга чоң соккургандан кийин, сиз айтып атпайсызбы, элибиз 2 жума будуң чаң болду. Элибиз ушундай экен тилекке каршы. 2-3 күн, 2 жума будуң чаңга түшөбүз дагы, эртеси күнү кайрадан бир жерге чакырып алып эле, төргө отургузуп алып, батагыбызды берип, сый урматта өткөрүп жүрө беребиз да. Ушундай жоомарттыгыбыздын чеги жок экен. Өтө өкүнүчтүү маселе. Отунбаеванын ал жасаган иши бүтүндөй улуттук баалуулуктарыбызга урулган сокку катарында баалашыбыз керек. Бул биздин тарыхыбызда болбогон, таптакыр акылыбызга туура келбеген иштерди жасады. Өз айдан түшүптүрбү? Элеттиктер басып кетти дегенде, өзүң кайдан келдиң? Өзүң кече ким элең? Кайда туулгансың? Бишкекте туулдуңбу? Кайда туулдуң? Атаң кайдан келди? Биздин Бишкекте жашап аткан азаматтарыбыздын 80%-ын бүт баарыбыз айылдан келгенбиз. Биз айылдын инсандарыбыз. Биз айылдык болгонубуз үчүн сыймыктанабыз. Себеп биз турмушту сенден айырмаланып билебиз. Биз балмуздак жеп, асфальт таптап, жогорку кызматкердин кызы же баласы болуп чоңойгон эмеспиз. Биз жата калып арыктан суу ичип чоңойгонбуз. Эгерде бүгүнкү күндө акыл тарабынан таймашам десең кел. Адамгерчилик тарабынан таймашам десең кел. Биз дүйнөгө көтөрүп аткан жазуучуларыбыздын, актерлорубуздун, композиторлорубуздун, сүрөтчүлөрүбүздүн бүтүндөй баары айылдан келген. Биз тоодо төрөлүп, боз үйдө төрөлгөн, боз үйдө торолгон кыргызбыз. Биз ошол бойдон калабыз.